Мен бир тактай турган бир момент бар эле. Так, Айбек мырза сизге да, Айбек Акматбекович. Орус Федерациясында, Орус Думасында азыр деген бир мыйзам талкууланып жатат деген маалымат мага келди. Ошондо деген кеминде жок дегенде 20 000 сом акыларды коюп, эгер биздин ошол жакта иштеп жаткан мигранттарыбыз, мекендештерибиз 20 000 сомдон кемирээк акылары көрсөтүлүп калса, анда деген бул жанакы бизде көп маселе каралып атпайбы, ошол депортацияга бир себеп болот деген сөз талкууланып атат да. Ошол боюнча сизде маалыматтар барбы, консулдук катары? Айтып коесуздарбы? Элвира Жыргалбековна, бул боюнча маалыматым бар. Азыр ошол Россия өкмөтү мамлекеттик думага мыйзам долбоорун киргизген. Ар бир ошо чет элдик жаран ошол үй бүлө мүчөсүн алып келе турган болсо, ошо минимальный жана прожиточный минимум деген бир неме болуш керек. Бул ошол сиз айткандай бир 20 000дин Ошол боюнча сөз болуп атат. Мен точно цифрасын айта албайм, ошо 20 000дей. Ал мисалы үчүн эгерде чет элдик жаран 3 баласы менен келе турган болсо, сөзсүз аялы 3 баласына өзү болуп, бир контрагында, договорунда бир 100 000 рубль болуш керек. Бул жөн эле жашаганы. Андан да бөлөк бул квартира, башка маселелер болот. Ошондуктан бул маселе бар. Бирок бул ошол мыйзамды мен окуганда, ал мыйзамга ошол Белоруссия Республикасынын жарандары, анан кийин высококвалифицированный специалисттер кирбейт деп жазган. Биз эми ЕСтин мүчөсү болгондой, патент система биздин жарандарда жок. Негизи договорно правовой неме менен эле, договор менен эле иштешет. Мен ойлойм, бул жерде азырынча биздин жарандар кабатыр болбош керек. Бизге көп тиешеси, залакасы тиешеси болбош керек. Ошондой эле бул кайрылуулар биздин элчилик аркылуу, тышкы иштер министрлиги аркылуу жүрүп атат. Билишимче, бул 1 январь 2027 жылдан баштап ушундай неме киргизебиз деп, азыр ошол налоговый ФНС, Федеральная налоговая служба менен МВДнын миграция службасына тапшырма берип, силер даярдангыла деген маселе бар.